Такси кызматын лицензиялоо керек өзү. Лицензия алганда ким алат? Мамлекет эмне деп чөтсө ошого карап туруп иш кылабыз да. Эми такси айдоочулары милдеттүү түрдө лицензия алышы керек. Лицензия берүүнүн тартибин өзгөрткөн мыйзам долбооруна өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Мыйзам долбоорду министрлер кабинети демилгелеген. Парламент документти 3-окууда талкуусуз өткөргөн. Мыйзам долбоорунда жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болгондо гана жеңил таксилер менен ташуучуларды жүзөгө ашыруу сунушталууда. Максаты жүргүнчүлөрдү ташуу коопсуздугун камсыздоо, жеңил такси айдоочулар тарабынан мыйзамдарды сактоо, жүргүнчүлөрдүн өмүрүн жана ден соолугун коопсуздугун камсыз кылуу, транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдө керектүүчүлөрдүн укуктарын коргоо болуп саналат. Өткөн жылы комитет мыйзам долбоорун талкууга алган. Анда документтеги лицензиялык уруксат алуунун шарттары, керектелүүчү документтер жана болжолдуу суммасы айтылган. Ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов лицензия 1 жылга берилерин кошумчалаган. Ушу лицензияга жабынып алып, таксисттер эртеңки күнү кымбаттатып жүрбөйбү өзүнүн тейлөөсүн? Октябрьевич, эми лицензиясын баарын болжол менен ошо 500 сом деп атабыз, ал ошо 1 жылга чоң деле таасирин бербеш керек. Лицензия алганда ким алат? Уюштурган компания алабы же такси алабы? Адам Уюштурган компания дагы алат, өзү ар бир айдоочу да алат да. Мисалы үчүн айдоочу өзүнүн машинасына өзүнө алат да лицензияны. А эгерде уюштурган компания 100 автомашина алса, Уюштурган ал бир эле лицензия алат да туурабы? Уюштурган компания лицензиясы жок таксини кызматка чыгарбайт да. Лицензиялык талаптар кандай болот? Лицензияны алыш үчүн керектүү документтер биринчи инсандын ырастоочу документинин көчүрмөсү, экинчи транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү же транспорт каражаттарын башкаруу укугуна ишеним катын көчүрмөсү жана ижара келишимин көчүрмөсү, техникалык кароодон өткөн тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес, 5-чи ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттин камсыздандыруу келишимин көчүрмөсү. Мыйзам долбоору расмий жарыялангандан 6 ай өтүп күчүнө кирет. Айдоочулар арасында ар кандай пикирлер айтылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлсө дешет. Лицензияны билбейбиз. Лицензия биз эми эмеспиз да, частный предприниматель эмеспиз да. Туурабы? Патент эле мурункудай эле болсо эле болду, ошол менен алабыз, иштейбиз. Эгерде ал деген болсо, эгер мыйзам күчүнө кирген болсо, президент кол коет. Эми берилген болсо алабыз, айла жок, иштейбиз. Бирок өзү чын экенин берсе тегиз баарына право леви десин бериш керек. Анан левиге берилип, правога берилбей калса, анда болбой калышы мүмкүн. Мамлекет эмне деп чөтсө ошого карап туруп иш кылабыз да. Түшүндүрмө иштерди жүргүзүп, канчадан болот, эмне болот, кайсыл айга чейин же 1 жылга берилеби, ошолорду билдирип койсо бизге жакшы болот. Каршы эмесмин, майли, пожалуйста, боло берет бизге. Патентке караганда лицензия сал макулдук кылат, түзүкпү деген ой да. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, мыйзамда 1994-жылы жүргүнчү ташып, такси кызматын көрсөткөндөр лицензия алууга милдеттендирилген. Бирок ал талап 2009-жылы алынып салынган. Андан кийин айдоочулар патент менен иштөөгө өткөн. Бирок жыл сайын патент алгандардын саны кыскарган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.